Келечектеги мол түшүм алууга зыянкечтер кедергисин тийгизип келет. Мындан улам биз бүгүнкү берүүнүн алкагында зыянкечтерден арылуу жолдолу канткенде арылабыз. Атайын адистер менен алдыдагы жарым саат алкагында кеп кылабыз. Андыктан каналда которбой биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Төлөмүшев Турсуналы, органикалык айыл чарба департаментинин Баткен аймактык филиалынын директору бүгүн бизде конокто. Ошондой эле Бекташев Ачыл, Баткен өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын башчысынын орун басары бүгүн бизде конокто. Амансыздарбы? Сонуңуздар. Студиябызга кош келиптирсиздер. Рахмат. Эми алгачкы эле сөздү Турсунали Пирмаматович сизден баштагым келип турат. Мынекей учурда бардык жакта жумуштар жүрүп, дыйкандар өзүнүн эгин талааларын, багбандар бакчылык менен алып жаткан мезгилде ошол эле учурда зыянкечтер дагы ушундай бир көйгөй жаратып келет. Деги эле ушул зыянкечтерден арылуу, алдын алуу жолдору тууралуу бир кеп салып өтсөңүз. Чоң рахмат. Негизинен бардык жерде жакшылык, мисалы үчүн жанагындай бар го, түн күн жакшы жаман бардык жерде бар экен да. Мисалы үчүн ошол эле сиз айткан зыянкечтерде пайдалуу зыянкечтер дагы бар экен, анан зыяндуу зыянкечтер дагы бар да. Ошол эле эгин талааларында, бактарда ушундай зыянкечтер бар. Эми ошол зыянкечтердин алдын алуу боюнча биринчиден биз дыйкандарды окутуп үйрөтүп кетебиз. Биринчи жер кыртышынан башташ керек да. Жердин кыртышы жакшы болуп, ушул өсүмдүктөргө, дарактарга керектүү витаминдер бардыгы болсо, ошондо иммунитети жакшы болот дагы дарактын өсүмдүктөрү. Анан ооруларга дагы зыянкечтерден тоочтук бере алат да. Ошондуктан биринчи эрте жаздан баштап жерге иштеш керек, андан кийин даракка иштеш керек да. Эми бүгүнкү күнү азыркы мезгилде мына май айына ала турган болсок, азыр эң көп зыянкечтер бул адам дыйкандарга көп таасирин тийгизе турган, зыян келтире турган. Бул зыянкеч бул жүгөрүнүн курту болот да, жүгөрүнүн курту. Эми негизинен биринчи эрте жазда башталганда булар жанагы козукалардын оорулары, гриппке оорулар пайда болот, дарактарда дагы, өсүмдүктөрдө бардыгында. Андан кийин ошол зыянкеч жана курт мускулар пайда болот да. Азыркы мезгилде ушул көбүнчө курт мускулар чыккан мезгил. Биз буга каршы ушул биздин органикалык айыл чарба департаментинде биринчи иретте биз мындай трихограмма деген кичине майда чымын өндүрөбүз. Мунун 101 граммы болгон 35 сом турат да. Эгерде ушул трихограмманы алып барып туруп эгин талааларына кое турган болсо, бул жанагы зыянкечтердин, себеби зыянкечтер биринчи чыкканда жалбырактардын астына, жанагы жаңгыр тийбей турган дарактардын астына булар өздөрүнүн жумурткасын коюп баштайт, тукумдарын. Ошол зыянкечтердин тукумун жок кыла турган бул трихограмма деген биздин чыгарган дарыбыз болот да. Бул өзүнүн тукумун ошол зыянкечтин тукумуна коет дагы, аны зыянсыздандырып, бул дагы көбөйүп кете берет. Ошентип тукумун азайтат, андан кийин тукумдан чыккан курттарды, андан кийин габравалкан деген мына банкада турган габравалкан деген чымын өндүрөбүз. Мунун бир данасы 51 тиын турат. Бул болсо ошол жанагы тукумдан чыккан кийинки жана орусча сопка деп коет, жана курттар да биздеги. Ошол курттарды бул өзүнүн тукумун куртка таштайт да. Аны өлтүрүп туруп, андан курту бир курттан 10-дан 12ге чейин мунун өзүнүн личинкасы чыгып баштайт да. Ошентип булар дагы көбөйүп, кийинки курттарды жеп, ушинтип зыянкечтерди зыянсыздандырып кете берет да. Ушуну биз дыйкандарга органикалык жол менен түшүндүрүп, келиңиздер органика деп чакырып келебиз. Бул биздин органикалык айыл чарба департаменти, бул айыл чарба министрлигинин астында жаңыдан түзүлгөн департамент да. Ал эми Ашыл мырзалар мурдадан түзүлүп келген, булар деле ошол айыл чарба министрлигинин алдындагы департамент. Биз органикалык жол менен зыянкечтер менен күрөшүп келсек, бул кишилер химиялык жол менен зыянкечтер менен күрөшүп келет да. Ошентип биз органикалык жол менен биз күрөшүп, булар химиялык жол менен күрөшүп, ошол зыянкечтерди жок кылуу максатыбыз бардыгыбыз белгилүү жерде да. Ошондуктан биз дыйкандарды, фермерлерди чакырып кетебиз. Биз менен да иштешиңиздер, Ашыл мырзалар менен иштешиңиздер да. Эгерде биз башталышта мисалы үчүн биздин чыгарган чымындарыбыз мисалы үчүн көбөйүп кеткенде, жанагындай өтө көбөйүп кеткен ооруларды жок кылганча күч жетпей калат да. Ошол мезгилде гана химияга каралыш керек. Бирок ага чейин эч кандай химия колдонбостон эле ушу биздин органикалык препараттар менен иш алып барса өтө жакшы жыйынтык берет да. Ошол учурда биз биогумус өндүрөбүз. Келтип бизден биогумус алса болот, жер семирткич. Андан кийин ошол Калифорния сөлжанын өндүрөбүз. Калифорния сөлжанын алып иштешсе болот. Андан сырткары ошо биолин деген жер семирткич өндүрөбүз. Бул жер кыртышын жакшыртып берет.
эгиндин түшүнүлүгүн 20-30% чейин көтөрүп бергенге мүмкүнчүлүгү бар да. Андан кийин триходермин деген дары өндүрөбүз. Бул ошол жанагы айтылган кирип коюу оорулар менен, жанагы өрүктөрдө бизде чотур деп коет, ошондой оорулар менен, желим түшкөн оорулар менен, ошондой кирип коюу ооруларды бул жокко турган касиетке да. Биздин органикалык айыл чарба департаментинде ушул энтомофаг деп коет чымындарды өндүрөбүз, анан ушул препараттарды өндүрөбүз да. Биз менен иштейм деген фермерлерге даимий эшигибиз ачык. Ошо эки түрүн өндүрөсүздөр, зыянкечтер менен өндүрүшүдө. Биринчи жер семиргич өндүрөбүз, биологиянын. Андан кийин триходермин өндүрөбүз, бул жанагы козу карын ооруларын жоколот. Андан кийин зыянкечтерге каршы жанагы трихограмма менен габробаркон өндүрөбүз. Эми ушул жогоруда өндүргөн дарылардын эффективдүүлүгү кандай болуп жатат дагы, анан ушул дыйкандарга жеткиликтүүлүгү, маалыматтын жеткиликтүүлүгү, колдоно билүүсү кандай болот? Биз мүмкүн болушунча жерлерлерде семинарларды, окуу семинарларын өткөрүп атабыз. Кадам жайда Баткендиликте, анан мурунку жумада эле ушул облустук деңгээлде биздин өзүбүздүн Бишкектен айыл чарба органикалык айыл чарба департаментинин директору Сагынбек Сатылбек өзү келип туруп ушул жерде облустук деңгээлде семинар өткөрдү. Ал жерден 100дөн көп фермерлер катышып, ошол жерден түшүнүк бердик да. Андан сырткары ушу телевидениеден келди, радиодон келип туруп, биздин директорубуз өзү баш болуп түшүндүрдүк. Өткөн жылы ушул биздин органикалык айыл чарба департаменти Баткенде 700 фермерди ушул органикалык жол менен окутуп үйрөттүк да. 50дөн бөлүп алып группага, ар бир группаны 3 күндөн окуттук өткөн жылы. Ошентип аракеттерди кылып жеткенге аракет кылып атабыз. Эми кайталап өтсөм дагы биздин департамент азырынча жаңы түзүлгөндүккө байланыштуу көп адамдарга жете элек. Буюрса келечек бул органикада да. Себеби мына Европада, башка мамлекеттерде жанагындай химиялык препараттар колдонгондуктан азыр ГМО деген алыстар чыгып кетпедиби? Генетикалык жактан өзгөрткөн организмдер да. Ошондойлор көп колдонуп, мындай башкача бир социалдык оорулар көбөйүп кетти да. Ошонун баары келип ошол ядохимикат себеби биздин фермерлерде түшүнүк жок да. Себеп десе эле анын нормасын билбей эле ашча себеп салат, ал адамга чоң зыян тийгизет да. Ошондуктан бүгүнкү күнү кегиле биз андан көрө химияны токтотолдон органикага көбөйгө көтөрөлүп, бүгүнкү күнү Европа жалпы эле дүйнө жүзү ушул органикага көңүл буруп, органикалык азык өндүргөнгө көңүл бурат да. Чоң рахмат. Кадырман телегөрүүчүлөр, эскерте кетсек, биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Темага байланышкан суроолор, сунуш пикирлер болсо, экранда жазылып турган WhatsApp номер аркылуу суроолоруңуздарды жиберип, атайын адистерден жооп алууга сиздерде толук мүмкүнчүлүк бар. Биз программабызды алдыга карай улантабыз. Эми Ачылбек Жолчиев, айтсаңыз, биздин облус аймагында ушул соңку жылдары ушул чегиртке деген дагы көйгөй болуп жатат да, ошо эгин талааларын чегиртке каптады. Быйыл абал кандай, анан алдын алуу учурда жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу дагы бир маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы, рахмат. Бүгүнкү күндө облустун аймагында абал туруктуу эле. Биздин адистер баардыгы изилдеп тактап атат. Лейлек районунда бүгүнкү күндө чегиртке чыккан 13.000 гектар жер изилденди. Азыр бүгүнкү күндө 7.800 гектар жер дарыланды. 2 техника келген, дары-дармек баардыгы жетиштүү. Эми бул чегирткенин сезону башталып, ар бир чөлкөмдө чыгып атат. Мисалы, астыңкы лейлектин астыңкы зонасы, жаңы жер, Кулунду, Бишкенттен чыкса, анан үстүнү Тогуз булактан чыгып калат. Бирок биз баардык жерде аракет кылып, мүмкүнчүлүккө жараша жетишип дарылап атабыз. Андан тышкары көпчүлүк жерлерде чегиртке десе эле баардык эле чегиртке биздин мемлекетке дарылоого жатпайт. Себеби Марокко жана итальянский Прус деген чегирткелерди мамлекет тарабынан каржыланат. Анан эми Кузнечик, жашыл чегиртке, Атбасарка, башка чегирткелер бул мамлекет тарабынан каржыланбайт. Муну жеке фермер, дыйкан биздин сунуш менен өздөрү дарылайт. Бизде мамлекет тарабынан эки эле нерсеге республикалык бюджеттен акча каралат. Бул Америка ак көпөлөгө, анан чегирткеге. А башка зыянкечтерге эч кандай акча каралбайт. Көпчүлүк жерде ашул мына былтыр өзүңүзгө белгилүү болгон параңда чыкты. Жашыл чегирткелер чыгып, өрүктү жеп койду деп көп биз барып изилдеп, мына дарыларды чачкыла деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдик. Ошондой эле ушул сабак болгондо органиканы окутуп аткан ошол жерде да барып ушул маселени козгодук, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул азыр акча алып атасыздар, бир дрон сүйлөшүп берели, бардыгыңыздар топтолуп туруп жасасаңыздар, 5-6 жыл арыласыздар деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул чегирткенин алдын алуу жолдору барбы ушул жер? Чегирткенин алдын алуу жолдору жок. Бул чегиртке табигый, бул
алдын алсаң кубышкасына эч кандай дарылоо болбойт, жердин астыга 3-4 сантиметрге таштайт. Просто биз изилдеп прогноз коюп, кайсы жерден чыгат. Күзгү изилдөөлөр болот, жазгы изилдөө болот, ошондо аныктап, ушул жерлерден быйыл чыгуусу күтүлөт деп туруп, ошол жерге техника башкаларды даяр турабыз, чыгып, ошол жерде биздин өзүнүн адистер жана жайыт комитеттери койчулар менен тыгыз байланыштабыз, айыл башчылары менен. Алар айтыш менен ошол эгин талааларга зыян келтиргичи биз дарылап жок кылабыз. Чоң рахмат. Эми чегирткеден сырткары дагы ушул эгин талааларында кандай зыянкечтер көйгөй жаратууда? Эми баарыбызга эле белгилүү болгон былтыркы жылы Кадамжай районунда үкүчө, сошка деп коет биз орус тилинде, кыргызча айтканда үкүчө чыгып, көп дыйкандардын эгин талааларын түшүп жаратты. Биздин адистер жетекчилер менен бирге барып туруп ошол жерде анализ жүргүзүп, опыт коюп, кайсы дары кайсы мезгилде алат, ошол боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Дагы айта кетчү нерсе, быйылкы жылы дагы чыкпайт деп болбойт. Биздин прогноздор боюнча изилдөөлөр негизинде Кадамжай районунда биздин мына Актырпак айылыбызда, Төрткүн айыл өкмөтүдө, Актырпакта ушу шалды талааларында быйыл да кездешет. Ошого алдын ала чыккан мезгилинде бизге кайрылып, же болбосо башка кылса биз кандай дарын чачыш керек, кайсы мезгилде чачыш керек, ошол боюнча кеңири маалыматтарды беребиз. Чоң рахмат. Турсун Пирмаматович, айтсаңыз, мынакей эми жогоруда дагы айтып өттүңүз, деги эле ушул дыйкандардын маалымдуулугун, атайын маалыматка ээ кылуу менен биз ушул айыл чарба тармагын жакшыртып, ал жактан мыкты киреше алса болот. Азыр ушул дыйкандардын маалымдуулугун кандай маалыматы билими дейбизби? Анан бул багытта кандай иштер жүрүп жатат? Эмне деп кеңеш берет элеңиз? Биздин Баткендин дыйкандарына биз ушул органикалык жолго өткөлө, органикалык азык өндүрөлү деп 2010 жылдан бери, 12-13 жылдан бери аракет кылып, ошондон бери окутуу үйрөтүп, мына эл аралык уюмдардын колдоосу менен көбүнчө окутуу үйрөттүк да. Анан Баткендин өргүнө ИМО контроль деп Швейцариянын, Органик стандарт Украинанын эл аралык сертификаттарын алдык, органикалык жол менен өндүрүп. Ошол эле эми Баткендин бул келечеги илгертен бери колдонуп келаткан булагы бул өрүк болуп атпайбы? Ошо өрүктү алдына жылдыра деген максатта органикалык жол менен өндүрүп келдик. Эл аралык көргөзмөлөргө катышып келдик. Япониядан бери барып келдик, Германияга бардык. Эми ошентип аракет кылып атабыз, бирок негедир Баткендин эли бир жолду көрсөтсө ошону толук ээрчип кете бербейт. Ушундай биз ар бир элдин өзүнүн кемчилиги болот да. Ушундай элгенбиз да. Ушуну кылсак кандай болот? Аракет кылайлы, чоң, себеби чоң аракет кылбасак бир адам эч калып кала албайт экен да. Окутуу бересиң, семиналарда канча нерсени окуттук. Мисалы үчүн ушул эрте жазды баштап ИСО деген дары бар да. Орусчасы известковый сернат бар деп коюп, бул кадимки эле алтын күкүрт менен актин суун аралаштырып, кайнатып, 1,5-2 саат кайнаса өтө жыттанган кызыл түстөгү дары болуп калат да. Бул өзү жөнөкөй үй шаарында дары болот да. Ушуну эми үч коргондо тажик туугандар ошону жылда жолдун боюнда жанагы эмелерге куюп алып сататтар да, 5 метр 10 метрден. Ошону алып алышат. Ошону үйрөнгүлө деп фермерлерди канча окутуп үйрөттүк. Макул болду, үйрөндүк, кылабыз айт. Бүгүнгө чейин бир да фермер кылып жок. Бизди өкүндүрөт да ошол нерсе. Анан бордо суюктугу деген дары бар, ошол эле гриппоорлор жок кыла турган. Аны окутуп үйрөттүк, дарактарын чачып бердик. Фермерлер өзү бир да кылбайт да. Ошондой элгенбиз да. Эми чакырып кетебизби? Ойгонолу деп. Мисалы үчүн ушул сиз айткан элдин кирешеси да. Мына Таласта, Талас облусу ошол жанагы төө бурчак менен, фасол менен байып кетти го. Анан өткөн жыл биз Түштүк Кореядан Туужен Кыргыз деген бир компанияны алып келдик. Сояны Баткенге соя эгем деди да. Ошо Таластагыдай кылып мен соя эгип, элге таркатып, уругуна таркатып, эл өндүрүп келсем мен сатып ала берем. Канча болсо алам дедет да, миңдеген тонналарды. Өткөн жыл алып келдик, 30 гектар экти. Районун аймагына өндүрүп алды. Быйылкы жылы дагы бир 50 гектардан көп экти. Бирок бир да фермер келмен ушуну өндүрөйүн да, өзүм өндүрөм деген фермер болбоду да. Кызык нерсе да. Эгерде ошол сояны өндүрүп алса, биринчиден жакшы киреше болот. Экинчиден май кылып алса, базарда май сатып албайт. Андан кийин үчүнчүдөн ошо соянын майы бул өтө кымбат
май да, сапаттуу жагынан башталган. Жакшынакай өзүнө май өндүрүп алат да. Дагы деле айтайын дегеним ушу биздин элибиз мындай ершип кете албайт экен да. Мисалы үчүн башка жактарга, чүй жактарга барып, ушундай себеби биз мына органика боюнча бүт Кыргызстанды кыдырып семинарларда түзүлдүк да, нарындан бери бардык да. Башка жерлерге барып семинар кылсаң, мына биолигин, трихадермин деп коюп койсоң, бул жаңылык экен, алайын деп сөзсүз түрдө алып колдонуп көрөт да. Биздин элде болсо, бирөөлөр колдонуп койсун, сону жыйынтырмай алам деген түшүнүк да, ушундай да. Ошо жалкоолук кайдыгерлик алдыраак дегенде өнүгүп кете эле бир, мисалы үчүн жаңыдан бир азык чыкса дагы, мына азыр өрүгүбүз акыркы 5-6 жылда болбой калды. Эми ошол өрүктү башка сортту эгелдеген элдер өтө аз да. Мына быйылкы жылы Лола деген жаңы сорт чыгыптыр, жана свежий сатыла турган. Лейлекте, Кадамжайда башташыптыр да, а Баткен районунда азырынча жок. Ошол сортту өрүктөрдү бүт улап туруп көйтө турган болсок, жакшынакай жаңы сорт пайда болот экен. Ошол эрте жазда бышат экен, жана зыянкечтер чыга эле бышалат экен. Базарда азыктын аз мезгилинде бышалат экен. Өтө жакшы баада сатылат да. 200-250 сом сатат ошол Лола сортунда. Азыркы күнү мына ак өрүк кемип пишти, килограммы 40 сом 50 сом да. Ошон үчүн элди биз мындай алдыга үндөөлүү аракет кылабыз, бирок элибиз жакшы эрчип атат. Эми туруп ойгонот буюрса ошого аракет кылып атабыз. Кудай буйруса жакшы натыйжа болот деп үмүт арталы. Кадырман телекөрүүчү көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Экранда жазылган номер аркылуу суроолоруңуздар болсо жиберсеңиздер болот. Бизге телекөрүүчүлөрдөн суроолор келген экен. Кезекти телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго барсак. Саламатсызбы, мен Масалиев айыл аймагындамын. Бизде көпөлөк көбөйүп, кара курт көбөйүп, чөптү жеп коюп жатат. Кантип кутулсак болот кара курттан деген суроосун жерген экен. Жана эле айттык, бул өкүчө былтыр дагы Масалиев айыл өкмөттө чыккан. Сиз кечинде күн батарга жакын маспа менен каратты аралаштырып туруп жатсаңыз, şu kara kurt öküçe de atlat өлөт. Күндүзү ал жернасына кирип кетет, сала жерге, түндөсү кечке мал чыгат. Бул былтыр дагы бир топ элге зыян келтирген, алдын ала алып, ушу эми башталганда чатсаңыздар тезирээк айрыласы жок болот. Дагы жогоруда дагы телекөрүүчүлөргө суроо келген экен. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик. Жогоруда бир топ дарыларды айттыңыздар, органикалык жана башка дейт. Ошол дарылар кайсы жактарда сатылат? Кантип алсак болот? Аптекаларда сатылабы деген суроосун калтырган экен. Рахмат. Биздин органикалык препараттар булар лабораториялык түрдө биздин өзү ишканада өндүрүлөт. Булар органикалык болгондон кийин тирүү микроорганизмдер да, булар сакталбайт көпкө чейин. Бизден алгандан кийин 3-4 күндүн ичинде чачып колдонуш керек да. Жанагы аптекада сатылгандар алар химикаттар болот, алар сакталып тура берет. Ошондуктан бизге кайрылса, алдын ала кайрылыш керек, 3-4 күн мурда биз буларды даярдап беришибиз керек да. Ошол учурда интемофак чымындарды алганда дагы 3-4 күн мурда заказ бериш керек, себеби биз буларды өзү өндүрөбүз лабораторияда. Тирүү организм да булар. Ошондуктан алдын ала кайрылыш керек, бирок алып туруп эле колдонуш керек да. Ошол себептен бизде азырынча ушу Баткен шаарында гана облустун борборунда департаменттин филиалы ачылган, район шаарларда азырынча ачыла элек. Биздин дарыгүл ушул Баткен шаары Нуриев көчөсү 4-үй, ошого кайрыла турган болсо биз алыскы райондорго азырынча жанагы каттаган маршруттук таксилерден берип турабыз. Ошолор аркылуу биз менен иштесе болот буюрса. Ошондой эле химиялык препараттар биздин облустун аймагында 24 аптека бар, каттоодон өткөн сертификаты бар, бардыгы билимдүү адистер иштешет. Ар бир аптекага барып карасаңыздар, сиздер каалаган минерал пестицидтер жана органикалык азыр жаңы чыгып аткан жер семирткичтер бар. Бардыгы катталган сертификаты бар дары дармектер. Көчөдөн башка жерден алганга мен сиздерге айтат элем, албай койсоңуздар, только аптекалардан алсаңыздар өзүңүздөрдүн эмиңиздерге жакшы пайда тиет. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Биздин Лейлек районунан жазып жатам. Өрүк бактар жана алмалар каразаң болуп эле көктөбөй калып жатат. Эмне себеп? Муну кайра келерки жылы көктөтүп алсак болобу деген суроосун калтырган экен. Туура айтасыз, азыркы бүгүнкү күндө бардык эле мени бактарактарды ушундай бактериялык оорулар душар болуп атат. Биз айтар элек, сиздер көзүндө ошол өрүктөрдүн кургаган шактарын кесип, эски ошо курулган, ооруган шактарды кесип туруп, эрте жазда жаңы айткан менен менен бордоский жидкостьтер менен дарыласаңыз, бул бактериялык фунгицидтер менен дарыласаңыз, өрүгүңүз өзү калыбына келет. Бул эми спора, козу карынын споралары өрүктүн
деңесинде калып, ошонун себебинен кургап, кичине эле погодага же башкага ооруга чалдырууга. Ошону эле туура азыктандырыш керек. Биз өрүк бакты Баткен Лейлек району жакшы азыктандырбайсыздар. Ошого күзүндө органикалык минералдык жер семчиктерди берсеңиздер, күзүндө сентябрь, октябрь, ноябрда, ошондо өрүктүн денеси күчтүү болгондон кийин азык зат ооруга аз чалыгат. Бул оору боюнча бизде ушул триходерминди колдонсо болот. Бул триходермин ошол жанагы грибковерлардын козгоочтарын баарын жеп жок кылат да. Азыркы мезгилде колдонсо болот, бирок эрте жазда колдонгону жакшыраак болот да. Ошол эле биз триходерминди сунуштайбыз, андан кийин жанагы мен айткан ИСО деген дарыларды сунуштайбыз, бордо суюктугу да. Ушул үчөөнү колдонсо жанагы берген суроого жакшынакай жооп алып, практика жүзүндө көрсө болот да. Демек эрте жазда колдонуу натыйжалуу болот. Натыйжалуу болот. Ноокатта биодарман деген стимулятор роста деген дары сатып жатат. Ошол дары жөнүндө маалымат берип койсоңуздар деп аягы 74 менен аяктаган абонент эс калтырган экен. Бул биодарман бул биолигин, биздин биолигин. Ал Рустам деген байке, ал мурда ушу Ошто органика агачылык департамент директору болуп иштеп турган. Кийин анын өзүнчө менчик ишкана ачып алып, анан биолигинди биодарман деп ат коюп алган да. Ошол эле биолигин, бирок биздики лабораториялык түрдө бүт стандарт менен өндүрүлөт. Ал киши өзүнчө менчик ишкана ачып алып өндүрүп атат да. Триходермин менен ушу биолигин өндүрүп атат. Баткен облусунан барганда ушу бизден биолигин алып турса эле жетиштүү болот берсе. Саламатсыздарбы? Өзгөчө картошканын курттары азыр аптекадан алып чачкан дарыларга өлбөй жатат. Ошол эле помидорго дагы зыянкечтер түшүп жатат. Ушуларды туура эффективдүү дарылоо жолдорун айтып койсоңуз, кандай дарыларды колдонуу эффективдүү болот? Өзгөчө картошкага дейт деген суроосун калтырган экен теле көрүүчүбүз. Туура айтасыздар. Туура айтасыздар. Азыр бүгүнкү күндө биз бир эле дарыны бир жерге 5-6 жылдан бери чачып атабыз. Ошого жылда дарынын составы башка дарыны алып кошуп аралаштырып чачсаңыздар болот. Мисалга каратты жылык эле чача берсеңиз, ошо иммунитет өзү зыянкеч дагы алып калат дагы, кийинки жылдары жакшы эффект бербейт. Маспилан чачың, башка препараттарды алып чачсаңыз, аптекаларга барсаңыз же бизге келсеңиз, мурда чачкан дарыңыз кандай, аны биз сиздерге кеңири маалымат. Же болбосо аптекаларга барсаңыз, ошол жерде да кеңири айтат. Бул дарын чачкан болсоңуз, бул дарынын заменители бул дары, мунда болбойт, башка дарын берсе зыянкечтерден айрылат. Бардык эле зыянкечтерден ошентип айрылса болот. Себеби ар бир зыянкеч 3-4 жолу бир дарыны кайра ала бергенден кийин өзүгө иммунитет алып калып атат. Органикалык жол менен картошканы дарылоо боюнча биз ошол дагы деле триходерминди сунуштайбыз. Анткени жанагы айткандай, бул ошол грибокторду жок кыла турган касиетке ээ. Анан ошол картошканы эгерден алдым, ошол картошкаларды триходермин менен жанагындай протравка деп коет, дарылап туруп эге турган болсо, ошол грибковерларды жок кылат да. Бул жерде ошол картошканын тамыр чириги, кара чирик деп коет, парша деп коет, ошондой чирик ооруларын баарын жок кылат да. Ошондуктан себеби ал картошка жердин астында болуп, нуңдуу жерде болгондуктан ошо чиринди оорулар көп болот да. Ошондуктан триходермин дайыма турса, ошол чиринди оорулардан арылганга жакшынакай жол түзүлөт. Жок рахмат, саламатсыздарбы дейт. Сиздерди соц тармактардан кантип тапсак болот, ошол жактан да кеңеш бересиздерби деген суроосун калтырган экен. Соц тармакта биздин органикалык айыл департаментинин өзүнүн сайты бар. Органикалык айыл департамент кирсе эле өзү чыгат, ошол жерде бүт суроолоруна жооп алса болот ошол жерде. Facebook баракча бар, өсүмдүктөрдү химиялаштырып коргоо деген. Ошол жерге кирип суроо берсеңиздер, алар толук сиздерге толук кыматтандырылып жооп берет. ИСО дарысын даярдаганда туз, инсектицидтерди кошуп кайнатса болобу? ИСО дарысын канча саат кайнатуу керек дейт? ИСОну бул негизинен эрте жазда колдонулат. Бул жана эле айткандай ушул алтын күкүрт менен акиташ өзүнүн проценти бар, аны бизге кайрылса жакшылап түшүндүрүп беребиз. Эрте биринчи чачканда февраль айында 3% кыл чачыш керек. Андан кийин дарактар гүлүн төккөндөн кийин 1% кыл чачыш керек да. Эгерде адашып жатырган болсо, дарактар күйүп койгонго чейин алып барат. Ошондуктан адистер менен акылдашып туруп, анан кайнатканда дегенде 1,5-2 саат кайнатканда өзү кыпкызыл болуп, свети өзгөрүп эме коет. Ошондуктан азыр колдонсо эффективдүү болобу деген? Азыр 1% менен колдонсо болот. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип атат. Ошондуктан соңку дагы теле көрүүчү
көрүүчүлөргө кошумча маалыматтар болсо айтып алсаңыздар болот, кайрылуулар болсо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул органикалык айыл чарба департаменти болгондуктан баарыңыздарды ушул органикага чакырып кетебиз. Анткени органика бул ден соолук, органика бул таза азык. Биз таза азык өндүрсөк, ден соолугу жакшы болот. Ушу улутубуздун, кыргыздын генин сактап калыш үчүн органикалык азык өндүрүп, балдарыбызды органика азык менен тамактандырайлы, ден соолугуңуздар чыкпасын, баарыңыздарды органикага чакырып кетебиз. Микрофонду алып алсаңыз. Химия дегенде эле биз химик деп түшүнбөйбүз, себеби биз дагы мүмкүн болушунча биринчи органиканы сунуштайбыз. Органиканын күчү жетпей калганда химиялык жол менен дарылайбыз. Химиялык жол менен да дарылаганда сапаттуу дарыларды нормасы менен чачсаңыздар, бул адамга жана башкага зыяны тийбейт. Азыркы күндө бардык эле аптекаларда органикалык минералдык жер семирткичтер да сатылып атат. Биздин областтын аймагында 23 түрү сатылып атат. Ошолорду да алып байлансаңыздар, чөнтөгүңүзгө дагы жакшы, түшүмүңүздөр да мол болот. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдирели, убактыңыздарды бөлүп, ушу телекөрүүчүлөр менен өтө керектүү, пайдалуу маалыматтарды бергениңиздер үчүн ыраазычылык. Рахмат. Сиздерге келип коебуз. Кадырман телекөрүүчү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн зыянкечтерден арылуу мол түшүмгө кепилдик теманын алкагында кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коноктору Төлөмөшев Турсуналы, органикалык айыл чарба департаментинин Баткен аймактык филиалынын директору, Бекташев Ачыл Жолчуевич, Баткен өсүмдүктөрдүн химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын башчысынын орун басары бүгүн бизде конокто болду. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Саламат.